Саламатсыздарбы, студенттер? Сиздер менен мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары Бактыгүл Мискинбековна. 7-8 ноябрь Кыргызстанда официалдуу түрдө тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү катары жарыяланып, буга тиешелүү Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына 2017 жылдын 26 октябрында кол коюлган. Буга чейин бул күн улуу социалисттик октябрь революциясынын күнү деп аталып келген. Салтка ылайык бул күнү Бишкек шаарынын эски аянтында жана баардык облус райондордун борбордук аянттарында жетекчилердин катышуусу менен гүл чамбарлар коюлуп, ата бабаларды эскерүү аземи өткөрүлөт. Кыргыз эли байыртадан эркиндикти сүйгөн калк болгон. Эркиндикке жетүү үчүн биздин эл канчалаган кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Мисалга алсак, 1916 жылдагы боштондук үчүн көтөрүлгөн Кыргыз элинин тарыхта калган окуясы бул үркүн. Андан кийин сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон биздин эр азаматтар, мына ушул сыяктуу тарыхта кандуу тамга менен жазылып калган окуяларды 7-8 октябрь күндөрү эскерип турабыз. Ошону менен бирге Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүнө өздөрүнүн зор салымын кошкон инсандарды дагы эскерүү бул биздин милдетибиз. Алар Алымбек Датка, Курманжан Датка, Токтогул Сатылганов, Султан Ибраимов, Исхак Разаков, Насирдин Исанов, Бекмамат Осмонов жана башкалар.